1942 жылдын жайы, Экинчи дүйнөлүк согуштун эң кайнап турган учуру. Дон менен Волганын төмөнкү агымындагы батыштагы өрөөндө катуу салгылашуулар жүрүп жатат. Немистер Воронеж менен Сталинградты көздөй түрүлүп келе жатышат. Ушул түнү Кулжа айынын 12-си аялдардан түзүлгөн авиациялык полк өзүнүн алгачкы согуштук тапшырмасын аткарат. Ар бир экипаж бир түн ичинде кеминде 6 жолу учат. Натыйжада жалгыз эле кыздардан турган бул батальон душманга сокку уруп, аны коркунучтуу түшкө айлантат. Немистер аларды түнкү сыйкырчылар деп аташат. Анткени кыздар түн ичинде гана учушчу. Алар моторун өчүрүп, учакты жогору бийиктиктен секире, глайд менен ылдый түшүрүп, максатка мүмкүн болушунча жакын келчү. Укмуштуудай тактык менен, аялга таандык назиктик менен алар душмандын үстүнө өлүм алып келген жүктү ташташкан. Согуш жылдары түнкү сыйкырчылар 30 000 бомбалоо жүргүзүп, 23 000 тоннадан ашуун жарылуучу заттарды душмандын үстүнө ташташкан. Алар Экинчи дүйнөлүк согуштун жыйынтыгында чоң роль ойношкон. Одна из ночных ведьм. Түнкү сыйкырчылардын бири биздин улуу мекендешибиз Хиуаз Доспанова. Анын тагдыры кайраттуулуктун, кыйынчылыктарды жеңүүнүн жана өз элине болгон чексиз берилгендиктин тарыхы. Бул темирдей эрктин, мекенчилдиктин жана кайратмандыктын үлгүсү. Анын эрдиктери элдин эсинде түбөлүк калат. Миллиондогон адамдарга дем берип, бизге бул жеңиштин, улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин кандай баа менен келгенин дайыма эске салат. Ал 1992 жылдын жаз айында азыркы Атырау облусунун мурдагы Гурьев облусундагы Ганюшкино айылында төрөлгөн. Анын балалык чагы оор 1920 жылдарга туура келди. Коллективдештирүү, ачаарчылык, репрессиялар. Бул кыйынчылыктарга карабастан Хиуаздын үй бүлөсү ага жакшы билим бере алды. Хиуаз бала кезинен эле курбуларынын арасынан зеректиги, тырышчаактыгы жана билимге болгон ынтызарлыгы менен айырмаланып турчу. Окуу ага оңой эле берилчү. Ал коомдук иштерге активдүү катышып, мектептеги комсомол уюмунун катчысы, пионер вожатый болуп иштеген. Лидерлик сапаттары жана уюштуруучулук жөндөмү да байкалган. Анын атасы Кайыр Доспанов милицияда иштесе, апасы Мирверт мугалим болгон. Хиуаз үй бүлөнүн тун кызы катары ата энесине 4 инисин жана карындашын тарбиялоодо жардам берип турган. Интерес к авиации проявился. Авиацияга болгон кызыгуусу Хиуазда эртеле, мектепте окуп жүргөн кезинде эле пайда болгон. Советтер Союзунун алгачкы учкучтарынын эрдиктери аны шыктандырып, асманды багынтууну кыялданчу. Бала кезинде сааттап көк асманды карап, булуттардын арасынан учуп өтүп жатканын элестетчү. Бирде ылдый түшүп, кайра көтөрүлүп. Жергиликтүү аэроклубка катталуу Хиуаз үчүн чыныгы бакыт болду. Мектеп программасынан тышкары ал учкучтук өнөрдүн негиздерин өздөштүрө баштаган. Она осваивает основы летного дела. Надо понимать, что в то время... Ошол убакта Советтер Союзунун баардык кыздары үч учкуч айымдын Гризо Дубова, Осипенко жана Марина Раскованын эрдигине суктанчу. Алар конбостон 26 сааттан ашык учушкан. И Марина Раскова, которые совершили беспосадочный перелет. Они летели более 26 часов. Потом надо понять, как работала идеология. Ал учурда идеология абдан таасирдүү болчу. Жаштардын кызыгуусу таптакыр башкача эле. Ар бир гезит 3 учкуч айым конбостон учуп өттү деп жазып турчу. Ошол мезгилде ар бир кыз учкуч болууну кыялданчу. Алардын бири биздин Хиуаз Доспанова болчу. Ал да аэроклубка жазылган. Одна из них наша Хиуаз Доспанова, которую тут же записала в свой аэроклуб. 1940 жылы мектепти алтын медаль менен аяктап, Хиуаз запастагы учкучтун күбөлүгүн алат.
Өз жолун анык билген кыз Москвага барып, Жуковский атындагы аскер аба академиясына тапшырууну көздөйт, бирок анын тилеги орундалбайт. Ал убакта аскердик учкучтар окуу жайына аялдарды кабыл алчу эмес. Ошондо ХИУАЗ документтерин Москвадагы 1-чи медициналык институтка тапшырып, экзаменсиз кабыл алынат. Москва. Ал бул шаарды жан дили менен жакшы көрчү. Арбат, чистые пруды, жайлуу короолор менен коңшулук кылган монументалдуу архитектура, бейгапар студенттик күндөр. 18 жаштагы ХИУАЗдын алдында бүтүндөй келечек турган кез эле. Бирок бул сонун мезгил болгону бир нече айга созулду. 1941-жылдын жайында согуш башталды. ХИУАЗ Доспанованын эскерүүлөрүнөн. Акыркы зачетторубузду тапшырып жаткан элек. Бир күнү эртең менен уккан кабарыбыз баарыбызды дүрбөлөңгө салды. Гитлерчи армия биздин өлкөгө кол салган экен. Ошондо 1941-жылы колжо айынын 22-си жайкы таң эртең менен биз чоңойгонубузду, жашообузда кандайдыр бир маанилүү жана жооптуу учур башталганын түшүндүк. Көңүл буруңуздар. Москва сүйлөп жатат. Бүгүн колжо айынын 22-синде саат 4-тө согуш жарыяланбастан немис аскерлери биздин өлкөгө кол салды. Согуш башталган алгачкы күндөрдөн тартып эле ХИУАЗ анын орду аудиторияларда эмес, фронтто, мекенге чыныгы пайда тийгизе турган жерде болушу керек экенин түшүндү. Учкуч болуу, өлкөсү үчүн согушуу, бул анын жашоосунун башкы максатына айланды. Көп өтпөй ал фронтко жөнөөгө болгон мүмкүнчүлүктүн баарын колдонду. Ал кезде Марина Роскованын демилгеси менен аялдардан турган авиациялык полктор түзүлө баштаган. ХИУАЗ Доспанова өзүнүн курбусу Татьяна Сумарокова менен бирге 46-чы гвардиялык бомбалоочу авиациялык полкко кирүүгө жетишти. Марина Михайловна Роскова. Авиациядагы өзгөчө жетишкендиктери үчүн Советтер Союзунун баатыры наамын алган биринчи аял. Өзүнүн аброю жана Иосиф Сталин баштаган жогорку жетекчилер менен жеке байланыштары аркылуу ал аялдардан турган авиациялык бөлүктөрдү түзүүгө уруксаат алган. Бул бөлүктөр Кызыл армиянын аба күчтөрүнүн толук кандуу бөлүгү болушу керек эле. Бул буйруктун алкагында түзүлгөн алгачкы бөлүктөрдүн бири 588-чи түнкү жеңил бомбалоочу авиациялык полк болгон. Ооба, бул полкту түзүү ишин түздөн-түз Марина Роскова өзү көзөмөлдөгөн. Ал учакты башкаруу менен катар эле согуш шарттарында татаал согуштук тапшырмаларды аткара ала турган эң мыкты курсант кыздарды тандап алган. Жеке курамды тандоо абдан кылдат жүргүзүлгөн. Кыздардан жогорку моралдык жана эрктүүлүк сапаттар, мыкты учкучтук даярдык талап кылынган. Они свято верили в справедливость коммунистической идеи. Алар коммунисттик идеянын адилеттүүлүгүнө ыйык ишенишчү. Алар адамзаттын келечеги, социализм, андан кийин коммунизм деп ишенишкен. Баары эл үчүн аракет кылышты. Жана Сталиндин саясаты да дал ошого багытталган болчу. Представления не имели о тех исторических моментах, которые знаем сейчас мы. Албетте азыр биз билбеген тарыхый окуялар, репрессиялар, Советтер Союзунун баардык аймактарын, өзгөчө Казакстанды кыйнаган ачаарчылык менен тартып алуу мезгили. Алар ал кезде муну билишкен эмес. Ошол убакта булар жөнүндө ойлонушкан да эмес. Ашаршылык и Кампеске, когда от голода погибло, я не знаю, наверное, где-то половина казахов. Но в то время об этом не задумывались и не знали, поэтому алар үчүн эң негизги максат алардын жалпы мекени болгон Советтер Союзуна кол салган душманды талкалоо эле. Жаңы түзүлгөн бөлүктүн командири болуп капитан Евдокия Давыдовна Бершанская дайындалган. Ал 10 жылдык тажрыйбасы бар мыкты учкуч болгон. Евдокия пилоттук чеберчиликти гана мыкты өздөштүрбөстөн, мыкты жетекчилик сапатка да ээ эле. Ушул сапаттар аркылуу ал өзүнүн бөлүгүн ынтымактуу жана жогорку согуштук жөндөмдүүлүккө ээ болгон авиациялык бөлүккө айланта алды. Анын жетекчилиги астында полк согуштун аягына чейин барып, эң кооптуу жана татаал операцияларга катышкан.
Почему Марина Роскова решила создать все? Эмне үчүн Мария Роскова дал аялдардан турган авиациялык полкту түзүүнү чечти деп ойлойсуз? Менимче себеби 30-жылдардын аягында, 40-жылдардын башында абдан көп аялдар учкучтун күбөлүгүнө ээ болушкан. Алар парашют менен секирүү, башка да учкучтук көндүмдөргө ээ болчу. Имели навыки, прыжков с парашютом и другие навыки. Понятное дело, навыки они... Албетте мындай көндүмдөр казакстандык кыздарда болгон, бирок Орто Азияда, Закавказьеде мындай көндүмдөр дээрлик болгон эмес. Болсо да бирин серин гана учурлар болгон. Бизде болсо андай кыздар кыйла көп болчу. Айтмакчы, полктун өзүнүн эрежелери болгон. 12 эрежеден турган кодекс бар эле. Алардын биринчиси мындай деген: сен аял экениң менен сыймыктан. Было гордись, что ты женщина. Хиуаз в этот легендарный женский... Хиуаз бул легендарлуу аялдар авиациялык полкуна даярдоого кабыл алынган. Ал баардык талаптарга жооп берген. Хиуаз мыкты эс тутумга, логикалык жана аналитикалык ой жүгүртүүгө, маалыматты тез кабыл алууга жана жер кырдаалына бат багыт алууга жөндөмдүү болчу. Анын көрүүсү жана угуусу да мыкты болгон. Зрение и слух. Окутуу өтө тездик менен жана интенсивдүү жүргөн. Кыздар түнкү учууларды, согуштук тактикаларды, начар көрүнүү шарттарындагы навигацияны өздөштүрүшкөн. Алар жашыруун учуу жана максатка так сокку берүү чеберчилигине айланышы керек эле. Бул кийин алардын полкунун визит карточкасы болуп калган. 588 полк согуш бүткөнгө чейин толугу менен аялдардан турган бөлүк бойдон калган. Анда учкучта, механик, техникта, штурман кызмат көрсөтүүчү персоналдардын арасында эркек болгон эмес. Бул өзгөчөлүк бул полкту дүйнөлүк авиация тарыхында өзгөчө, теңдеши жок бөлүккө айланткан. Ишенимдүүлүгү жана эр жүрөктүүлүгү үчүн бул полк башка аскердик бөлүктөр арасында Дункин полк деген бейрасмий ат менен белгилүү болгон. Бул ысым полктун толук аялдардан турушун жана командири Евдокия Бершанскаянын ысымын тамашачынга байланыштырып айтылган. Хиуаз бул полктон өзүнө жакын, курдаш, ишенимдүү согуштук жолдошторду тапкан. Биринчиден, аялдар үчүн элементардык форма жетишсиз болчу. Алардын өзүнө ылайыктуу кийим жок болгондуктан аларга эркектердин формасын беришчү. Бул албетте эркектердин аялдарды шылдыңдап күлүүгө себеп болуп берген. Кыздар бул формаларды өздөрүнө ылайыктап, өздөрү кыскартып оңдошчу. Жабдуулардын өзү да жетишсиз болчу. Эски У-2 учактары берилген. Эл арасында аларды тамаша чынында кукурузник деп атап коюшчу. Атүгүл белгилүү аталар Жоого барышат фильминде бир каарман кыздын учагын тигүүчү машина деп шылдыңдашат. Чынында эле башында биздин эркектер да, фашисттер да аялдардан турган батальонду шылдыңдап күлүшчү. Фашисттер аларды русиш фанера деп атап тамаша кылышчу. Бирок кийинчерээк бул кыздар баарына өздөрүнүн жөндөмүн, күчүн далилдей алышты. Ошентип алар өздөрүнө карата душмандарынан да, досторунан да урмат сыйга ээ болушту. 1942 жылдын жазына карата полктун даярдыгы толук бүткөн. Бугу айынын 23-ү алар асманга көтөрүлүп, фронт сызыгына бет алышкан. Фронтко жеткен полктун курамы 115 адамдан турган. Баары 17 жаштан 22 жашка чейин жаш кыздар болчу. Аларга алдыга өздөрүнүн согуштук жөндөмүн көрсөтүү милдети турган. Полк 21-чи түнкү бомбалоочу авиациялык дивизиянын курамына кирип, дароо эле активдүү согуштук аракеттерге киришкен. Ошентип алардын даңктуу согуштук жолу башталган. Түнкү учуулар, душмандын артына күтүүсүз соккулар, кооптуу маневрлар менен зениттик аткылоодон жана истребительдерден кутулуу. Полк согуштун ар кайсы тилкесинде түнү менен ондогон учууларды аткарып келген. Бул легендарлуу күбөлүктүн согуштук жолу. Улуу ата мекендик согуштун тарыхына кирип, алардын учкучтары өз ысымдарын түбөлүк таңтаган аскердик эрдиктердин катарына жазышкан. Өзүнүн биринчи учуусун Хиуаз Доспанова мындайча эскерген. Биринчи учуубуз фронт сызыгынан өттүк. Максатка жеттик. Мен тапшырмамды аткардым. Пришли на цель. Я отработала. Анан бизди чакырыктардын нурлары кармап калды. Мен айттым, туткунга түшкүчө жоопкерчилик менен тик учуп жерди сүз. Туткунга түшкөндөн көрө өлгөн артык. Айрыкча кыздар үчүн немистердин туткунуна айлануу өтө коркунучтуу. Тем более девчонкам попасть в плен немцам.
Алар бизди жоготушту. Биз кайрадан фронт сызыгынан өтүп, асман менен кайтып келдик. Мына ушундай болгон менин биринчи согуштук учуум. Ты летишь в самолете, Түн ичинде төмөн бийиктикте учак менен учуп баратасың. 2 адамдан турган экипажда штурман катары маршрутту кандай сызып берсең, бомбаларды качан таштоо керек экендигин так айтасың. Көп нерсе ошого жараша болот. Учкуч учакты кантип башкарса, сенин өмүрүң ошого байланыштуу. скажешь, когда, значит, опускать бомбы, зависит очень много. От того, как самолет поведет твой летчик, зависит твоя жизнь. Вы понимаете, это плечо, твое плечо. Мунун баары ийниңиздин жанындагы адамга ишенүү. Табигый түрдө бул жаш кыздар болгондуктан билесиз, жаш кезде биз баардык сезимдерге ачык болобуз. Алар да сүйүүгө, достукка ачык болушкан. Курдаштары өлгөндө алар өч алышчу. Учактарга Оксана үчүн деген сыяктуу жазууларды жазышчу. Бул абдан көп нерседен кабар берет. Бул биримдик, толук биримдик, экөө тең бири-бирине ишенүү. Это единение, абсолютное единение вдвоем. Она надеется на тебя, ты надеешься на другого. Ну, понятно, что такой самолет, который сделал... Кездеме менен капталган мындай учак Мессершмитт же Фоке-Вульф сыяктуу согуштук учактарга олуттуу коркунуч туудура албайт эле. Ошондуктан алар күндүз дээрлик учушчу эмес. Поэтому они днем фактически не летали. Но я в 69-м или в 70-м... Мен 1969 же 1970 жылы мектепти бүтөөрдө кышкы каникулда Москвага баргам. Анан атайын ошол кезде Советтер Союзунун куралдар күчтөрүнүн музейи деп аталган музейге баргам. Азыр кандай аталарын билбейм. Ошол жактан По-2 учагын көргүм келген. Мен жакын барып бул кандай учак экенин көрдүм. И вот там я хотел посмотреть на этот По-2. Я подошел и посмотрел, что это за машина. Ну, если сказать, что это простая этажерка с мотором, это... Эгер мотору бар 2 кабаттуу текче десек, бул эң туура мүнөздөмө болмок. Мен канатындагы кездемени манжам менен басканда, канатын басып киргизсе болот эле. Бул учакты образдуу айтканда, рогатка менен атып түшүрсө болор эле. Ошондой шартта 19-20 жаштагы кыздар бир түндө 5-10 жолу учуп, душмандардын позицияларын бомбалап турушкан. Мен маселени билбейм. Ерболотко жакпайт бул сөз. Бирок менимче алар руханий жактан какимадзелерге окшош болгон. Ар бир учуу өлүм менен беттешүү эле. Фактически они были как камикадзе. Они фактически шли на смерть каждый вылет. Алгач эле согуштук учуулардан тартып Хивас, Токтоо, тажрыйбалуу учкуч катары айырмаланган. Анын негизги милдеттери экипажды так максатка жеткирүү жана караңгыда багытты туура кармоо болгон. Анткени жерди айырмалаган жалгыз нерсе айдын жарыгында көрүнгөн бүдөмүк көрүнүштөр эле. Хивас ар кандай фронттордо согуштук тапшырмаларды аткарган. Алгач түштүк фронтто, кийин Түндүк Кавказ жана Закавказьеде. Андан соң Украинага чейин Беларусту бошотуу үчүн катышкан. Мария Раскова, она понимала. Мария Раскова түшүнгөн бул кыздар согушка кетип жатышат. Аларга эч кандай ырайым болбойт. Ошондуктан алар күнү-түнү машыгышкан. Физикалык даярдыктан тышкары учактарды даярдоону үйрөнүшкөн. Механик болушкан. Должны были быть механиками, сами должны были уметь ремонтировать самолеты. Учактарды өздөрү оңдой билишип, жылдыздар аркылуу багыт алууну үйрөнүшкөн. Анткени алар түнкүсүн учушкан. Алар маршрутту жаттап алышчу. Себеби асманда жерден таптакыр башка шарттар жаралат. Ар кандай кырдаал болушу мүмкүн. Поэтому они должны были запоминать чуть ли не каждый дом, чуть ли не каждый двор. Ар бир үйдү, ар бир короону жаттап алышкан. Анткени бомбалоочу пункт так болушу керек эле. Бирок кандай оор шарттар экенин алгачкы даярдыктын эле күндөрүндө 2 экипаждын курман болгону далилдеген. Погибло 2 экипажа. Каждый полет Ар бир учуу өмүргө коркунуч туудурган. У-2 учактарында коргон жана күчтүү согуштук техника жок болгондуктан немец чабуулдары аларды оңой эле атып түшүрө алышчу. Бирок кыздар мунун жолун табышкан. Алар төмөн бийиктикте уча турган. Жердин рельефине жашынып, түнкүсүн гана иш алып барышчу жана күтүлбөгөн маневрлорду колдонушкан. Алар мүмкүн болушунча максатка жакын келип, моторун өчүрүп, бомбаларды ташташкан. Бул ыкма душмандардын үрөйүн учурган. Ошондуктан аларды түнкү сыйкырчылар деп аташкан.
Скорость у них была от 100 120 км саатка чейин болгон жана эң негизгиси алар төмөн бийиктикте гана уча алышчу. Бул алардын артыкчылыгы да, кемчилиги да болгон. Артыкчылыгы аларды радарлар байкаган эмес. что их там радары не вычисляли. Минус он был тот, что в любой момент, любой выстрел... Кемчилиги каалаган учурда жөнөкөй эле ок менен атып түшүрүүгө болор эле. Немистер бул учактарды рус фанер деп аташкан. Чындыгында алар фанера менен жыгачтан жасалган. Алар оңой эле күйүп кетчү. Эгерде учакты атып түшүрсө, анда ичиндеги учкуч кыздар тирүүлөй күйүп кетиши мүмкүн эле. Учактын чатыры да жок болгон. Болгону 2 киши. Артыкчылыгы учак аралаш башкарууга ээ болгон. Эгер учкуч жаракат алса, штурман дароо башкарууну өз колуна алып учакты кондура алган. Мог взять вождение и посадку самолета. Был случай, когда я фамилию не помню. Бир учур болгон. Мен кыздын фамилиясын унуттум. Бирок аны өлтүрүшкөн. Ошол учурда штурман болгон кыз экинчи кабинадан учакты өзү кондуруп койгон. Кыздар түнү менен 8ден 18ге чейин учушчу. Учуп келип конгондо чарчап кулап түшүшчү. Калган кыздар аларды көтөрүп алып чыгышчу. Түшүнүп коюңуздар, техник кыздар да болгон. Бирок учак бул 5 киши. 2 учкуч жана 3 техник механик. Вы поймите, там же и техники девочки были. То есть вообще один самолет – это 5 человек. Это экипаж 2 человека и 3 человека – это механики и техники. Вот чтобы бомбу одну подвесить, она 100 килограмм. 100 килограмм салмактагы чоң бомба илишчү. Бул кантип мүмкүн болгон? Бул мүмкүн эмес дей сезилет. Анан алар аял затына мүнөздүү тапкычтык менен жолун табышкан. Учак конгондо бул сенин учагыңбы же башканыкыбы дебей эле баары чуркап келип, бомба илишип жардам беришчү. Самолет или нет, тут же со всех сторон набегали и помогали подвесить бомбы. И сократили вот вообще от 30 минут до 15 минут. Натыйжада 30 мүнөттүк даярдыкты 15 мүнөттө бүтүрүшчү. Бул күн сайын кайталанган эрдик болчу. Ар бир учууда алар өмүрү менен тобокелге барчу. Своей жизни. Жаш Хьюаздын кайраттуулугу баарын суктандырган. Кичинекей, арык, бутунун өлчөмү болгону 33 размер болгон бул кызда зор руханий күч жана кайрат бар эле. Ал учууларды парашютсуз аткарган. Анткени парашют кабинада орун ээлеп калчу. Анын ордуна кошумча ок дары алууга мүмкүн болгон. Бул 20 килограммга көп бомба алып кетүүгө шарт түзүү. Жайында түндө экипаж 6дан 8ге чейин, ал эми узун түндөр болгон кыш мезгилинде 10-12ге чейин учушчу. Полктун согуштук жетишкендиктери. 17 душмандын өтмөктөрү жок кылынган же бузулган. 9 темир жол составы, 2 чоң темир жол станциясы, 26 ок дары жана жабдык сакталган кампалар, 12 күйүүчү май цистернасы, 176 жүк жана транспорттук унаалар, 86 ок атуу чекиттери жана 11 күчтүү прожектор жок кылынган. Түнкү бомбалоо жана так соккулар натыйжасында 811 өрт чыгып, 1092 күчтүү жарылуу катталган. Бул учкуч кыздардын ишинин жогорку деңгээлинде аткарылганын көрсөтөт. У девчонок был страх, это прожектор. Кыздарда албетте коркуу да болгон. Прожекторлор аларды крестке алганда эмне кылышчу? Алар 3 учактан топ болуп уча турган. Бирөө атайын өзүнө көңүл бурдуруп, прожекторлор аны бутага алганда ал ылдый кулап түшүп кетчү. Ошол учурда экинчиси бомбалап таштачу. Анан үчүнчүсү чыгып, бомба таштап өзүнө көңүл бурдурчу. Бул чоң акылмандык болчу. Ал эми штурман бомба качан ташталаарын эсептеп билиши керек эле. То есть это еще и хитрость такая была. А как они вот штурм? Алардын атайын шайманы болгон. Аны ППР деп аташчу. Учактын түбүнө тешик кылып, андан караш үчүн атайын чарчы жасалган. Ылдамдык жана бийиктик боюнча Хьюаз Доспанова штурман катары бута деп айтчу. Сиз түшүнөсүз да, бул кандай чеберчилик, кандай туюм жана түнкүсүн учуу чеберчилиги. В высоте Хьюаз Доспанова, как штурм, могла говорить цель. Вы понимаете, да? Это какое мастерство, какое чутье и умение летать ночью. Хьюаз үчүн согуш чыныгы сыноо болду. Суук түндөр, чарчоодон эси ооп калган учурлар.
ар бир тапшырмада кайтып келбөө коркунучу жана үйгө болгон сагыныч. Түнкүсүн согуштук учууларды аткаргандыктан уктаганга убакыт болчу эмес. Күндүз болсо кыска, тынчсыз уйкуда ал өзүн Казакстандын кең талааларында көк асман алдында элестетчү. Апасынын колдору, атасынын жылмаюусу түшүнө кирчү. Ал ар бир күнү согуш бүтөт, мен үйгө кайтып келем деп ишенчү. Дал ушул ойлор жана үмүттөр ага согуштун оорчулугун көтөрүүгө жана жоготууларды жеңүүгө жардам берди. Ал эми жоготуулар көп эле. Хиуаз Доспанованын эскерүүлөрүнөн. Согуш биз уйкусуздукту көтөрүүгө, ачкачылыкта жашоого үйрөндүк. Биз билчүбүз, ата мекен Совет эли бизге колунан келгендин баарын берип жатат. Тамак аш, кийим-кече, курал-жарак менен камсыздап жатат. Алар күнү-түнү иштеп, өзү да ачка, уйкусуз жүрүп, фронттон келген ар бир кабарды үмүт менен күтүп жатышат. Биз фашисттер менен күрөшүп жеңишке ишенчүбүз жана бул ишеним бизге кошумча күч берчү. 1943 жылдын башоон айынын бири. Ал түнү түнкү сыйкырчылар кезектеги тапшырмага учуп чыгышкан. Максатка жакындаганда душмандын артиллериясы унчукпай турганын байкашкан. Бул таң калыштуу эле. Бирок кыздар операцияны токтотпой чабуулду улантышкан. Күтүлбөгөн жерден аларга немистин түнкү истребительдеринин тобу кол салган. Вермахт буга чейин эле түнкү сыйкырчылардан кутулуу чечимин кабыл алган болчу. Бул жолу аларга каршы күчтүү учактар менен истребительдер жөнөткөн. Бул топтун башында немистин чебер учкучу Йозеф Коцок турган. Ал жакында эле нацисттик Германиянын жогорку аскердик сыйлыгы Темир кресттин рыцардык крестин алган болчу. Бир нече мүнөттүн ичинде ал 3 советтик бомбардировщикти атып түшүргөн. Алардын экипаждары парашютсуз болгондуктан кутулууга мүмкүнчүлүгү жок эле. 4-үчү учак душмандын зениттик артиллериясынын огунан жок кылынган. Ал түнү 8 учкуч кыз согуштук тапшырмада курман болушкан. Самое страшное на войне. Согушта эң коркунучтуусу өз жолдошторуңду жоготуу. Мындан өткөн коркунуч жок эле. Страшнее этого ничего не было. Я вот, например... Мен мисалы 2 жолу биздин учактардын күйүп жатканын көрдүм. Но горели-то самолеты. Бирок учактар 12 жолу күйгөн жана 12 жолу кыздар тирүүлөй күйүп кетишкен. Биз муну билчүбүз, көрчүбүз. Аэродромдо туруп эле факел сыяктуу кулап түшкөн, күйүп жаткан учактарды көрчүбүз. Факелом падающий горящий самолет. С аэродрома, кстати. Аэродромдон айрыкча көк сызыкка учактар күйүп жатканда көрүнүп турчу. Асманда учак бөлүнүп кеткенде кутулуу мүмкүн эместигин билчүбүз. Аэродромдон кайтып келгенде стакан куюлчу. Стаканчик. При этом девушки не жили одной лишь войной. Ошол эле учурда кыздар согуш менен гана жашашкан эмес. Согуштук аракеттер токтогон күндөрү же учууга мүмкүн болбогон аба ырайында алар кайраттуу жана катуу учкучтардан кадимки жаш кыздарга айланчу. Ырдап, бийлеп, албетте сүйүү жөнүндө кыялданышчу. Хиуазды орусча Катя деп аташчу. Аны кесиптештери жашоону сүйгөн, күлкүлүү шайыр кыз болгон дешет. Ал ар бир күндү акыркысындай ырахаттанып өткөрчү. Словно понимала, что он может оказаться последним.
Хиуаз Доспанованын эскерүүлөрүнөн. Биз бошотулган айылдардан жана станциялардан фашисттер биздин аялдардан турган полк жөнүндө коркунучтуу калыптыратып жатканын уктук. Алар кетип жатып, жергиликтүү тургундарды коркутуу үчүн биздин аялдардан турган полк Советтик Союздун кылмышкерлери экенин, алар өз күнөөсүн кан менен жууп жатышканын, балдарды, кары-картаңдарды, аялдарды бомбалап өлтүрүп жатышканын айтышчу. Мурда биз командирлерибизден жана саясий кызматкерлерден укканбыз. Гитлер өз аскерлерине ар бир атып түшүрүлгөн аялдардан турган экипаж үчүн темир крест жана кыска мөөнөттүү үйгө эс алууга уруксат убада кылган. Ошондуктан душмандын зениттик аскерлери жана учактары бизди аңдып турушчу. Демек биздин кичинекей По-2 учактарыбыз немистерге олуттуу зыян келтирип жаткан. Хиуаз өлүм менен бетме-бет келген учур согуш талаасында эмес, өз аэродромунда болгон. Ал кезде Хиуаз кызмат өтөп жаткан батальон жайгашкан аймакты душмандар улам-улам бомбалап турушкан. Ошол себептен жетекчилик жерге жана асманга сигналдык отторду жана башка таануу белгилерин колдонууга тыюу салган. Себеби аларды душмандар пайдаланып кетиши мүмкүн болчу. Натыйжада кырсык болуп, 2 учак кагышып кетет. Алардын биринде Хиуаз да болгон. Меня из кабины выбросило, не знаю куда. Мени кабинадан ыргытып жиберди. Кайда экенимди билбейм. Эсиме келгенде учкучтан "Юлия, сен тирүүсүңбү?" деп сурадым. Ал "Тирүүмүн" деди. Мен "Биз кайдабыз?" десем, ал "Билбейм, жерде окшойбуз" деди. Мен "Юлия, мен кайдамын?" десем, ал "Мен да билбейм" деди. Анан прожекторлор пайда болуп бизди издей башташты. Ошондо табышты. Көрсө мен учактын канатында жатыптырмын. Мени канатына ыргытып жибериптир. Что было? Они были без сознания. Эмне болгон? Алар эс учун жоготуп коюшкан. Бул коркунучтуу болду. Биз тараптан бул коркунучтуу болду. 3 человека погибло. Кырсыктан 3 адам каза тапты. Экөө ошол замат көз жумса, бирөө оор жаракат алып операция учурунда каза болгон. На операционном столе, а 4-ю Хиуаз. Ал эми 4-чүсү Хиуаз абага жогору катуу ыргып, ыргаакка кулап түшөт да дээрлик баардык жерин сындырып алат. Эң негизгиси буттарынын сөөктөрү майдаланып кеткен. Аны өлдү деп ойлошуп, сөөгүн өлүк канага алып барышат. Мертвые сложили в мертвецкую, и тогда, когда женщина... Кийин операцияда каза болгон башка аялды алып келе жатканда Хиуаздын тирүү экени билинет. Тогда увидели, что, оказывается, жива Хиуаз. И поэтому у нее, это первый счастливый случай, а второй случай... Дарыгерлер кеңешип, 2 бутун тең кесүү тууралуу чечим чыгарышат. Бирок башкы дарыгер мындай жаш кыздын буттарын кескенге болобу? Кийин ал кантип жашайт деп ага боор оруп, ампутация кылуудан баш тартат. Принял решение ампутировать ее 2 ноги. Но главврач пожалел и сказал: такой девчонке ампутировать ноги, как же она жить будет? Хиуаздын абалы өтө оор эле. 2 бутунун сөөгү талкаланып кеткен. Көп сандаган операцияларга жана узакка созулган дарылоого карабастан аны кайра учууга жараксыз деп табышат. Хиуаз үчүн бул чыныгы трагедия эле. Мындан эмне коркунучтуу болушу мүмкүн? Майып болуп эч кимге кереги жок болуп калуу. Ага 2-чи топтогу майып деген диагноз коюлганда Хиуаз көз жашын араң кармап өзүнө мындай деп айткан: эмнеси болсо да фронтко кайра кайтам. Ал жакта болсо тажрыйбалуу учкучтар тартыш болгондуктан Хиуазды учакка кол менен көтөрүп олтургузуп, ал кайра асманга көтөрүлөт да жаңыдан согуштук тапшырмаларды аткарууга чыгат. Это говорит о ее стойкости характера. Бул анын мүнөзүнүн кайраттуулугунан кабар берет. Ал башкача жашай албайт эле. Алар учканда абдан суук болчу. Учактар жабык эмес эле. Ал эми асманда жердегиден да муздак болот. Алар кантип үшүп өлүп калбаган. Выжить в любой среде, в любое время, в холод. Көп учурларда күчтүү үшүк алган учурлар болгон. Бирок анын ошол өжөрлүгү Хиуаз үйүнө кетип калса болмок. Ал баары бир белгилүү штурман, учкуч, сыйлык алган адам болчу. В высоте определенной, еще холоднее.
как они там не отморозились, прочее, потому что тоже вспоминали, что были сильные обморожения и прочее. Жок, ал кайрадан полкун таап, учуп согушту уланткан. Бул чыныгы урматтоого татыктуу нерсе. Бул анын патриоттуулугунун жана асманга кайрадан учууга болгон каалоосун көрсөткөн. Наградами и, в общем-то, выжить. Нет, она снова догнала свой полк и продолжала летать. Вот это вот достойно глубокого уважения. И вот это опять это чувство патриотизма и желание летать. Хиуаз өзүнүн авиациялык полку менен фашисттик Германиянын борборуна чейин жетип, жеңиш күнүн Берлиндеги салгылашта тосуп алган. Согуш аяктаганга чейин анын эсебинде 300дөн ашык согуштук учуулар болгон. Согуштан кийин Хиуаз Доспанова партиялык иштерге чакырылган. Студент Доспанова Казакстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинен жогорку партиялык мектебинин отличниги. Ал жакын деле колуна курал алып, мекенди коргогон, эр жүрөк учкуч болгон жана көптөгөн аскердик сыйлыктарга ээ болгон. Идеологиялык даярдык курсунан өтүп жаткан кезде ал болочок жолдошу Шаку Амиров менен таанышып, алар өмүр бою бирге болушту. Хиуаз аялдык бакытты да эне болуунун кубанычын да башынан өткөрүүгө жетишти. 1950-жылы алардын тунуулу Ерболот төрөлдү. В 1952 году у меня брат родился, его звали Канат. 1952 иним төрөлдү. Анын аты Канат болчу. 1954 биз Костанайга бардык. Эки чоң апам менен менин чоң энем Рахима жана тайенем Мирверт менен. Экөөбүз алар менен жолго чыктык. Моя бабушка Рахима и моя же нагашып ажы Мамикал Мирверт. Вот вчетвером мы поехали. Тогда очень долго приходилось добираться. Ал учурда жол абдан узак болчу. Поезд жай жүрчү. Башка эшелондорду өткөрүп жатып токтой берчү. Жол да түз болбой, кыйшык кетчү. Это в Костанай. В общем, когда мы добрались до аула, то... Айтор Кунтимес деген айылга жеттик. Азыр ал жер эл жашабаган ээн айылга айланды. Ошол айылда биз ооруп калдык. Бизге дизентерия деген диагноз коюшту. Мен айыгып кеттим, бирок Канат ал болгон 2 жашта болчу. Мен 4 элем. Ошентип ал көз жумду. 4, он ушел. Бул жоготуу Хиуаздын жүрөгүн жаралады. Бирок жаштайынан эле кайгы муңдун даамын таткан ал бул жоготууну да көтөрө алды. Ал толугу менен жумушка, баш оту менен кирди. Ошол кезде ал Казак ССРнин жогорку советинин депутаты кызматын аркалап турган. Биринчи сессияда эле ал президиумдун катчысы болуп тайындалды. Бул чоң сыймык эле. Бирок ошол эле учурда зор жоопкерчилик болчу. Анткени анын колунда мамлекеттик башкаруунун маанилүү маселелери топтолгон. За время своей партийной... Партиялык ишмердүүлүгү учурунда ал Алматы шаары үчүн абдан чоң иштерди жасаган. Медеу жогорку Тоо муз аянтчасын куруу иштерине активдүү катышкан. Анын демилгеси менен заманбап бир топ имараттар курулган. Мисалы Гани Муратбаев атындагы Пионерлер сарайы. Архитектурадан тышкары ал казак элинин руханий агартуу ишинде да чоң салым кошкон. Габит Мусрепов жана Жубанов менен биргеликте Абай жана Чохан Валиханов спектакльдерин казак тилинде сахналаштырууга жетишкен. Абай и Чукан Валиханов на казахском языке. Ал мекенге кызмат кылууга көнгөн эле. Кийинчерээк Алматы шаардык партия комитетинин катчысы болуп иштеген. Жаракаттарына жана ден соолугундагы күйгөйлөрүнө карабай, ал жаш кезиндегидей энергиясын жана чечкиндүүлүгүн сактап калган. Ал көрсөткөндөй чыныгы баатырлар согуш талаасында гана эмес, тынчтык мезгилинде да өлкөнүн келечегин курушат. Ал көп жылдар бою Алматы шаарында жашап, шаар тургундарынын терең урмат сыйына ээ болгон. Жаш курагына жана оорларына карабай, Хиуаз ар дайым шайыр жана активдүү болуп, ардагерлердин иш-чараларына катышып, согуштагы жолдоштору менен байланышты үзбөй турган. Самые памятные воспоминания. Эң унутулгус эскерүүлөр албетте жыл сайын 9 май күнү Хиуаз Тайжемдин Комсомольская менен Мира көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан үйүндө дайыма согуш ардагерлери чогулушчу. Алар чогулуп 5 бармак жеп эскеришчү. Ар дайым бир эле ырды ырдашчу. Майскими начали. Бул Хиуаз Тайжемдин эң сүйүктүү ыры болчу. Пели песню
краткими майскими ночами, отгремев, закончились бои. Это была любимая песня тети Хиуаз. Я приходил к ним. Мен мектепте окуп жүргөндө аларга бир жумада 2 же 1 жолу сөзсүз барып турчумун. Эсимде. Мен кетип жатканда Хиуаз тайжам мага дайыма 1 сом берчү. Я всегда помню, что когда я уходил, тетя Хиуаз мне всегда давала 1 рубль. В военно-историческом музее... Астанадагы аскердик тарыхый музейинде Хиуаз Доспанованын согуштук сыйлыктары сакталып турат. Жетекчилик тарабынан ал төмөнкү ордендер менен сыйланган. Кызыл жылдыз ордени, 2 даражадагы ата мекендик согушу ордени, Кызыл туу ордени бар. Ошондой эле Кавказды коргогондугу үчүн, Германияны жеңгени үчүн медалдары менен сыйланган. 2004-жылы Казакстандын 1-президентинин жарлыгы менен Хиуаз Доспановага халык каарманы, Казакстандын эл баатыры деген наам ыйгарылган. Ошондой эле аскердик музей анын жеке иши да сакталып турат. Бул жерде өзү колу менен жазган өмүр баяны, согуштук мүнөздөмө жана кийинки аскердик чинди берүү боюнча аттестациялык баракча бар. Анда мындай деп жазылган: Жолдош Доспанова Кызыл армияга өз ыктыяры менен келген. Полк түзүлгөн күндөн бери анын курамында. Штурман звеносунун курамында учкан. Ал убакыт ичинде 300 жолу согуштук өз алдынча учууларды аткарган. Бир да жолу багытынан адашкан эмес. 1944-жылдын жаз айынан баштап ден соолугуна байланыштуу штурман катары уча албай, полктун байланыш кызмат башчысы болуп тайындалган. Бул мезгилде байланыш үзгүлтүксүз иштеп турган. Жыйынтыктуу байланыш полк бир нече жолу жайгашкан жерин алмаштырса да үзүлбөгөн. Как пишет ее боевой соратник. Анын согуштагы жолдошу аскер учкуч Батлук өзүнүн макаласында мындай деп жазган: Гвардиялык полктун штурманы туура суроо койгон. Эмне үчүн Хиуаз Доспановага Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган эмес? Айта кетүү керек, улуу ата мекендик согуш убагында мындай наам көбүнчө 200дөн ашык согуштук учууларды жасаган учкучтарга берилчү. Ал эми Хиуаз 300дөн ашуун учууну аткарган. Ага бул наам ыйгарылышы керек болчу, бирок белгисиз себептер менен берилген эмес. Балким идеологиялык себептер менен берилбей калган болушу мүмкүн. Так и не вручили. Но, скорее всего, по идеологическим соображениям. Убакыт өтүп жатты. Баштан өткөн сыноолордун кесепети билине баштады. 2008-жылы жашы өтүп калган кезде ал оор жаракат алып, жамбаш сөөгүнүн моюнчасы сынып калды. Бул улгайган адамдар үчүн өтө кооптуу жаракат болуп саналат. Анткени оор татаалдашууларга алып келиши мүмкүн. Алсырап калган организм мындай соккуну көтөрө алган жок. Жана 2008-жылдын бугу айынын 20-сында легендарлуу учкуч айым дүйнө салды. Хиуаз Доспанованын сөөгү Алматы шаарындагы көрүнүктүү инсандар жайгашкан Кенсай көрүстөнүнө коюлган. Бүгүнкү күндө анын ысымын көптөгөн көчөлөр, объектилер алып жүрөт. Ал эми 2020-жылы кайдыгер эмес жердештеринин демилгеси менен Атырау эл аралык аэропортуна Хиуаз Доспанованын ысымы ыйгарылды. Әлемде бар ұшқыштардың... Андан тышкары биз Эйр Астана компаниясына учактардын бирине Хиуаз Доспанованын ысымын ыйгарууну сунуштадык. Бул эл аралык тажрыйбага таянып, белгилүү учкучтардын ысымдарын учактарга жазуу салтына ылайык сунушталган. Менин кесиптештеримдин колдоосу менен бул сунуш кабыл алынды. Азыр болсо Хиуаз, Алия, Маншук, Зере апа, Дина Нурпейисова, Роза Багланова, Кулеш Бейсеитова, Газиза Жубанова жана Амира Өмүрзакова сыяктуу легендарлуу айымдардын ысымын алып жүргөн учактар асманда учуп жүрөт. Хиуаз Доспанованын баатырдыгы бизде мекенге болгон сүйүү, элге болгон урматты тарбиялайт. Элибизди жана жерибизди коргоо үчүн баатырдыкка даяр болууга үндөйт. Бул бүгүнкү күнү өзгөчө маанилүү. Анткени дүйнөдө түрдүү радикалдык агымдардын таасири күч алып жатат. Коомдо ташбоордук жана кайдыгерлик көрүнүштөрү орун алууда. Анын мисалы биздин аң сезимдүү болууга, башкалардын терс таасирине алдырбоого, өз элибизге пайдалуу болууга, салтты сактоого үйрөтөт. Хиуаз Доспанованын мүнөзү бул бийлик рухунун жана ар намыстын үлгүсү. Хиуаз Доспанованын эскерүүлөрүнөн. Биз согуштун отун кечип өттүк. Өлүмдү, коркунучту, адамдын терең кайгысын көрдүк. Биздин жер көз жаш менен канга боелгонун көрдүк. Совет элинин алсырап туткундан кайтып келгенин көрдүк. Согуштун башында эле колчулукка айдалган балдарды, жаштарды, кыз келиндерди карыяга айланып үйүнө кайтып келатканын көрдүк. Мунун кайра кайталанышына эч качан жол берилбеши керек. Бул эми эч качан болбойт. Бул жалпы прогрессивдүү адамзаттын эрки.
Ее уход стал огромной Анын дүйнөдөн кайтканы өлкө үчүн чоң жоготуу болду. Бирок анын элеси элдин жүрөгүндө жашоосун улантууда. Өз элине болгон, сүйүүгө толгон кичинекей аял, бирок баатыр жүрөктүн ээси. Ал тарыхта унутулгус из калтырды. Казак авиациясынын символу, баатырдыктын жана ата мекенге болгон чексиз кызмат кылуунун үлгүсү болуп калды. Хиваз Доспанова бул жашоосун асман менен байланыштырууну кыялданган ар бир адам үчүн үлгү боло турган инсан.